senin sürüklüğünde bana gülürsün. Gülünü koysun koy bu, karındaş hayda yürürsün. O karındaş, seninle gözleri tabılmaz. Göz araşı bölünü paradan. O karındaş, seninle gözleri tabılmaz. Göz araşı bölünü paradan. O karındaş, Kapağın sende çürüktün. Sevdi gelsin koy bu. Uzağda kılvay çürüktün. O karındaş, seni yine gözleri tabılmaz. Göz araşı bölür baraklar. O karındaş, o karındaş, seni yine gözleri tabılmaz. Göz araşı bölür baraklar. O karındaş, o karındaş, Rahmat. Naik ke atas. Ушуларды уюштурган жигиттерибизге, Жолпедин Максымга, Нурбек Аяшуулуна жана башка бизге бүгүн көп кызматтарды кылып, өздөрүнө максат кылып, ниет кылып, ушул Ооза Чарга калкыма, элиме кызмат кылам, аз болсо дагы соо болом деген жакшы жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Ошолордун да тилектери кабыл болсун. Ошолорго рахмат. Бар болуңуздар. Жамандыктан Кудай бизди өз панахында асырасын. Жамандарга кор кылбасын, жакшылардан кем кылбасын. Дайыма аман эсен ушундай ынтымак болуп жүрөлү. Рахматларыңызга. Саламатсыздарбы, туугандар. Мына бүгүн биз
Мен өзімше особенно мына толқындандырып тұрмын да. Неге дегенде біз шу күнде қашандан бері даярданып күтіп отқанбыз да 100 адам келеби, 80 адам келеби, 120 деп. Мына азыр зал толып 150 адам келіп жатат да, бұл өте біз үшін сүйінішті болып жатат да, қуанышты болып жатат. Себебі біздің фондтың мақсаты негізгі. Мақсаты ушул биримдик, ынтымактуулук. Мына орысаңыздар қабыл болсын тұтқан, ақырғы 10 күнде қылған мақсаттар тілектерді Құдай Тағала береді деп от души тілеген болсын. Барлығыздарға шу биримдик, ынтымақтық, мындан кейін дағы шу мен от души рахматымды разылығын айтамын. Исабек тұрат берді, мына Зүлпидин тұрат, Нұрбек тұрат, молодец. Шу балдардың идеясını қолдап берді. Мына таксистер группасы, спортшылар бар. Мына өлкелер сілерге от души шын менен разымын. Молодец. Шу нәрсені қолдап, мына көпті көрсе көл болады деп, шу бардың қолдаулары менен ушул даражаға жетіп отырабыз. Сіздерге чоң рахмат. Bundan кейінге дагы чакырып калгандай болсок, дайым ушундай толық көпчүлүк келіп, шундай катышып берсеңиздер, мындан дагы жанданып, мындан дагы биздин иштегибиз келип, мына жумушчу топ, биздин раистер менен, жетекчилер менен силерге дайым кызмат кылууга биз даярбыз. Рахмат силерге. Рахмат, чоң рахмат биздин аксакалдарыбыз. Сіздерге де рахмат. Барлығыңыздарға денсаулық, ұзын өмір, барлық жақсылықтар. Азырғы сөзді бізде дин өкілшілігіден мейманымыз келген екен, Нұрғазы деген жігіт. Ошол жігітке сөзді берсек, кішкене баяндама қылып өзінің сөзін айтып кетсе. Нұрғазы. Рахмат байке. Мына жогоруда айтып кеткен биринчи агалар Ибрахим аке, Осмон акелердин баардыгына кошулабыз. Чоң кереги жок байке. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин ва ла акыбата лил муттакин. Ассалату вассалам саййидина ва хабибина Мухаммади ва алейхи ва сахби ажмаин. Урматтуу бүгүнкү ушул Кызыл Булакчы айылынын коноктору баарыңыздарга жалпы коомго Аллах Тааланын мээрими жаган ушул бир айылы ушундай бир ыйгарган мусулмандарга. Силердин ушу күнөөңөр көбөйүш, ошол жерде кээ бир күнөөңөрдү Аллах Таалага жакындоо менен сиздер Рамазан айында ушундай орозо кармоону бизге чейинки жалпы коомдорго да Куран аятта маалымдап атат. Ошондой эле бизди дагы куру калтырган жок бул нерседен. Силерге дагы ошол нерсе парз кылынды, ошондой эле мурункуларга парз кылынгандай деп. Эми кимде ким орозого туш келген болсо, орозо кармасын дейт. 30 күн. Эми орозо деген бул эмне? Арабча сиям ас-саум, бир нерседен тыйылуу. Эмнеден тыйылуу дегенде биз түшүнөбүз, Аллахтын ыраазылыгы үчүн Аллах Таала кайтарган нерселерден тыйылуу. Балким жеп ичкенден, бирөөнү сүйлөөдөн, мисалы үчүн. Ошол учурда ошол жүрөк менен орозо кармоо, жараткан Аллах Таалага жакындоо. Биздин күнөөбүз кечирилиши ушул айда. Себебинде бул айда билесиздер Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менен Жибрил алейхиссалам постоянно бул Куран айы, ыйык ай болгондуктан Куранды бири-бирине окутуп берип, ушул ыйык айда акыркы күндө Кадыр күн кечесинде эртең иншаллах болуп атат. Ошол күндөрү Куран түшүргөн ай деп айтат. Ыйык айда 12 айдын эң ыйык айы болгон. Ошон үчүн бизде эң жакшы биздин шансыбыз бул. Ошол ыйык Рамазан айында бир жакшы жетишкенге жетишип алуу байкелер. Жакшы иштерди кылып калуу. Мисалы үчүн биз кадимкидей эле биз ороздон башка күндөрү майрамдарда айтышыбыз мүмкүн. Жаңы жыл биздики эмес. Ушул тууралуу основном жалпы адамдар интернет болсун, башка жакта болсун, неге биздики эмес? Бул мисалы үчүн майрамдаса болот, болбойт, харам, ушундай бир кээ бир сөздөрүнө көпчүлүк айтат. Бирок көпчүлүгү ички туюгусу айтат. Баары бир жаңы жыл бар. Все таки мусулманбыз деле. Ата бабабыз кармап келди го. Бир аз акча чогултуп коелу, же болбосо үйгө барып кышта бир аз эс алып келели, ушул жаңы жылдын урматына деп. Мусулмандар айтат бул нерсени. Бирок ошол нерседе биз талашыштын кереги жок. Эжелер, карындаш, байкелер, биз өзүбүздүн майрамдыгынан бир жакшынакай бир майрамдап, Рамазан айында ошол нерседен акчаны чогултуп 12 ай бою Рамазанда биз чачап турган болсок Аллахтын жолуна. Аллах Таала башка күнкү ибадаттарга караганда эселеп, жүз эселеп тууп берет ушул айда. Биз банкрот болбойбуз. Биз ошол нерсеге даярданышыбыз керек. 500 рубльдан чогултуп берсек, Рамазан айы келдиби, биз беришибиз керек. Биз бергенде адамдарга биз ооз ачыруу соо, туура. Бирок кайсы бир адамга ооз ачырса,
ошол адамдын орозосун ооза чыргандай туткан адамдай сооп алат дейт. Бирок ооза чырган адамдын сообу келбейт дейт. Себебинде Аллах Таала өтө берешен, билесиздер. Ошонун себебини бул жерде ооза чырган адамга дейт, Аллах Таала ушул орозо кармаган адамдардын сообун берет, бирок анын сообун эч ким билбейт, бир гана Аллах билет ал нерсени дейт. Аллах өзү берет дейт ошол нерсенин сообун. Элестетип тур, акыретте. Биздин ниетибиз эптеп бейишке өзүнүн кармаган адамдарга акыретте Аллах Таала мөмө жемиштин бейиштеринен ичирет, мөмө жемиш суусунан ичирет дейт. Бирок кандай чоң бизде шанс Рамазанда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бул тууралуу кайсына токтоло кете турган болсок, кимде ким чын ыхлас менен орозо кармаса, акыретте билесиздер, машар майданы 500 жыл канчага барабар ушул узак. Кээ бир аяттар караган ушул жерде айтат, машарда турган адамдар күндүн ысыктыгына ушунчалык азап тозоктугунан чыдабастыктан кээ бир учурда айтат, ушул турган нерседен же тозокко же бейишке кирсек шашыра келет деп. Күткөндүктөн. Ошондой учурда бул орозо силерге шафаат болот дейт. Орозо келип Аллах Таалага эмне дейт экен? Муну шафаат кыл, ушул ысыктын күндөрүндө, ушул күндөрдө бул адам мени жегенчикине сенин ыраазың өзүн кармады, мага шафаат кыл бер деп. Ошол учурда орозосу, ошол орозо туткан адамды дейт, шафаат кылып бейишке киргизет дейт. Ушундай кыйын учурда. Дагы бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде ким ошол орозону чыныгы жүрөгү менен туткан болсо, ошол Рамазан орозосунда акыретте Аллах Таала ошол адамга дейт, эсеп китепсиз, сураксыз бейишке киргизет дейт. Ал эми билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кимде-ким бир суракка туш болгон болсо, ужа иш дейт. Сурак башталганда эле. Баары коркушат сурак күнүнөн. Кыямат күнү сурак күнү дейт го. Ай бир кылган амалдары адам өзү көрүп, өзү жыгыла турган күн. Өзүнүн китебин көрүп, канчалык чоң нерсе деп. Биз элементарный өзүбүз образда жашоодун алып көрө турган болсок, биз ашаңга барып майда чуда кыла турган болсок, бир телешка. Балгандан кийин эмне кылып берет? Чегин чыгарып берет, узун кылып эчтекесин калтырбай. Ошондой эле биз бул дүйнөдө жашап өткөндөн кийин акыретте бизге ушундай эмне китебибизди алдыбызга коюп берет. Ар бир кылган ишибизге. Себебинде бул жерде Куранда Аллах Таала эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ма я'мал мithqala dharratin khayran yara ва я'мал dharratin sharran yara дейт. Силер бул дүйнөдө кылган ар бир нерсеңер үчүн, чаңдай нерсе үчүн дагы ошону сен акыретте көрө аласыңар дейт. Ал эми Таккар сүрөсүнүн акыркы аятында дейт: "Суммалустанлу яума идинанин наим." Силердин ушул дүйнөдөгү эмне жеп, эмне ичкин болсо, ошол нерсенин ар бирине отчет бересиң. Узар отчет. Ошентип ушул ой кармаганда мен айта турган сема бул жердеги ошол эсеп-китепсиз толуп соом ушул жердеги акыретте берген болсо, эсеп-китепсиз бейишке киргизе турган болсо, ошол нерсеге умтулушубуз керек. Себеби биз мусулманбыз, биз ишенебиз. Көпчүлүк адамдар мына келип байкелер ооза чырып аткан болсо, азыр ушул жердеги ыйык Рамазан айында Аллахтын ыраазылыгы үчүн өзүнүн орозосунун сообун толук алыш үчүн кээ бирки орозодого кетирген, кээ бирки майда чүйдө күнөөлөр болот да, сүйлөп коет, оозун чала була жууп алышы мүмкүн, мисалы үчүн башка бирөөнүн көңүлүн өрүп коюшу мүмкүн, ойлонот, мен орозодо ушуну мито кылып койдум депчи. Ошолорду толуктоо үчүн фитир садакасы деген нерсе бар. Ошону берилет дейт. Бирок ошол фитир садака качан адам баласы берген болсо, асман менен жердин ортосунда илинип турат дейт. Качан бергенден кийин орозосун сообу Аллахтын алдына көтөрүлөт дейт. Бирок орозодо ооз ачар булжактап турсун, 100 рубль фитир садаканы азыр адамдар проблема кылганда толтурат. Ооз ачар булжакта эле туруп турсун 500 сом, 1000 сомдон бергендер. Ошол даражада биздин азыр мусулмандар. Ол 100 сом каяка барат? Эмнеге кетип атат? Кимге кетип атат деп. Элестетип турсуздарбы? Биздин даражабыз ушул малда мен мына базарга барып келип башка жактардан намеле кылып атабыз. Кээ бир учурда чоң эле кишилер айтат. Меникин берип коюптур деп. Элестетип турсуздарбы? Чоң кишиникин ким бериши мүмкүн? Качанга чейин биздин Кыргызстандагы өзүбүздүн ата-энелер өзү карып, мисалы үчүн, зорго пенсияга жетсе, ошону талашып бизге фитир садака бериш керек. И еще плюс Аллах Таала кайсы жерде рызкыны жеп атабыз, алып атабыз, Аллах бизге рызкыны жаадырып атат ушул жакта Москвада. Бирок ошол учурда биз Аллахтын жолуна 100 рубль бериштен көрө 1 килограмм булайын Кыргызстанда апам берип коюпту деп чоң эле адамдар жүрөт мисалы. Бул бир аз туура эмес байкелер. Себебинде биз кайсы жерден рызык берип атабыз, ошол жерге беришибиз керек. Кайсы жерде Москвада жүргөн болсок, ошол жерге муктаждарды карашыбыз керек Рамазан айында мисалы. Ал эми орозо ооз ачыруу деген тема биздин баарыбыздын колубуздан келет ооз ачырыш. Мисалы үчүн бүгүнкү көпчүлүгү ошол айылдагы балдар билди, эркектер, аялдар билди. Силер сооп алгыңыздар келсе, ушунча жамааттан элестетип турасыздарбы? Үйүңүздөн жөн эле отуруп 30 рубльга 2 килограмм мун аласаңыз
пирожки жасап келип ар күнү кармап турсаңыздар, сиз орозонун ооз ачканын соогун аласыз. Сиздер жөн эле бир 0,5 сууну алып келип туруп баарына таркатсаңыздар, орозонун ушунча адамдын соогун аласыз. Ошону ичиргениңиз үчүн. Бизде көпчүлүк ойлойт, бир адамды той кылыш керек экен деп. Ресторанга барып 500 чаптап, 1000 сом чаптап. Жок, балким ошол адамдарга балким просто курман алып келип, ар бирин ооз тийгизип чыгыш. Орозону. Соо ошондой эле болот. Ошондой байкелер, ошон үчүн Рамазанда бир нерсени кылып калайлы. Себебинде пайгамбарыбыздын жашоосуна карай турган болсок, биз мусулманбыз.